Быйыл облус аймагында сугат суусу тартыш болуп, Талас, Бакай Ата жана Айтматов районунун дыйкандары сугат иштерин которуштуруп сугаруу ыкмасы менен ишке ашырууда. Бир жумадан бери өзөндөгү суунун көбөйүшү менен которуштуруп сугаруу иши токтоду. Которуштуруп нагаз токтоп турат, анткени Урмарал өзөнүндө суу жетиштүү келип калды. Ошол учурда биз чоң БТК каналына да азыр бүгүнкү күндө суу куюп берип атырык, 3,5 кубтай. Жалпы жөн менен Урмарал өзөнүндө азыр суу бар. Болгону ушу Талас өзөнүндө суу азыраак болуп атканына байланыштуу бир 10 күн мурда биз ошо суу которуштуруу ыкмасын колдонуп БТК каналына да жардам берип атык да. Сууга таянтыгын быйыл жаман деп айтпайбыз. Ушу дыйкандар түшүнүп иш апарып, ошо түшүнүп мамиле жасагандан ошо сууга ишти жылдырып атабыз. Бакай Ата айылынын тургуну дыйкан Эрлан Матенов апрель айында 4 гектар үш жана ижарага алган жерге төө бурчак эккен. Дыйкан төө бурчактын экинчи суусун сугарып жатат. Бул маселеси быйыл сонун болуп атат. Быйыл Кудайга шүгүр, мураттар жакшы сууну жеткизип барына көптөн берилип атат. Бул биринчи суусун сугарып, бул экинчи суусу бир чыгардан 15 күн өттү. Экинчи суусун сугарып атам. Шапак участогундагы арпа, буудай жана көпчүлүк чөптөр биринчи суудан чыгып, чөптүн биринчи чабыгы жыйналууда. Кылкандуу дан эгиндердин түшүмү июль айында жыйнала баштайт. Сууну убактысында берип турсак, түшүмү жакшы болсо, эл дагы суунун акысын жакшы төлөйт деп ойлойм да. Анткени мына быйыл сууну жакшы эле берип атабыз. Мына экинчи суу башталды. Кээ бирлер ошо суунун акысын 1 жылга төлөп койду. Ушу элге суу жеткизгенге аракет кылып атабыз. Орозбек Бейшебаев, Дина Акматова, Бакай Ата району.